Спортсмендерimiz өзүнүн эмгегин кылыш керек. Эл башкаруучулар өзүнүн эмгегин кылыш керек. Мына ошондо гана биз мамлекетибиз бирдей болуп туруп өсүп, мамлекетибиз бүткүл дүйнөгө таанылган Кыргызстан деген ынтымактуу мамлекет болуп жаралат. Ошондуктан бизге, сиздерге, урматтуу жаштар, балдарым, силерге үлгү катары тута турган агаларыңар, эжелериңер Кудайга шүгүр көп. Кудайга шүгүр. Буга чейин эгерде ушуларга чейин дүйнөгө тааныткан спортсмендерибиз болгон, бирок азыраак болсо, мына азыр булар ондоп салама. Кудайга шүгүр. Ушулардын артынан жүрүп, ушулардын көтөргөн туусун колунан алып силер көтөргүлө. Силер Кудай кааласа мамлекетибиздин туусун мындан да бийик желбиреткиле. Мына ошондуктан ушул залдарды силерге салып берип атат. Залды салып берген биздин инибиз бар ушул жерде. Бир эле нарында эмес, Кыргызстаныбыздын бардык булуң бурчтарында ушундай жакшы залдар ачылыш керек, шарттар түзүлүш керек. Биздин кыргызмын деген биздин кыргыз балдарыбыз, мына жаш балдарыбыз башка жака барганда башкалардын залдарын, башкалардын моундай коверлорун көргөндө таң калбастан, бул бизде деле бар, бул биздин нарында деле бар деп ушундай бир канаттануу менен жүрө турган жаштарыбыз болуш керек. Ошондуктан дагы бир жолу ийгилик каалаймын нарындык биздин спортсмендерге. Силер нарындын эле эмес, Кыргызстаныбыздын ар бир жаранынын спортсменисиңер. Кыргызстаныбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылган, ошолордун туусун бийик көтөргөн жаштардансыңар. Силер үчүн шарттарын түзүлгөн негизги маселелери билесиздер. Буга чейин мамлекетибизде жаштарды тарбиялоодо башка нукка кетип калган жагыбыз дагы болгон. Себеби мамлекетибизде жаштарды, спортсмендерди тарбиялап, аларды башка бир криминалдарга кошулуп кеткен, криминалдарга пайдаланып кеткен. Ошол криминалдар өздөрүнүн максатына, идеологиясына пайдаланып кеткен убактар болгон. Имандай эмес. Мамлекетте бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ жок. Мамлекетте бүгүнкү күндө жаштарыбызды, спортсмендерибизди криминалдык топторго буруп кете турган эч кандай багыт, агым жок. Анын бардыгын мамлекет бүгүнкү күндө аларды жок кылды. Ошондуктан силердин бир гана багытыңар ошол элибиздин, журтубуздун кадыр баркын көтөрүп, өзүңөрдүн баягы чеберчилигиңерди арттырып, мына биздин жаркыраган туубузду бийик көтөрүүгө Алла Таалам буйруп насип этсин силерге.